Айжат Ашбаев. Рахмат, Аманқы Матырбек. Саламатсыздар, урматтуу кесиптештер. Бұл жеріне тура айттыңыз, Аманқы Матырбек. Мен өзімнің сунуштарымды бергем. Экинчи биринеден 21-23 пункттарды алып коюлду деп, эмне үчүн дегенде біз өзүңүз буга чейин айткандай эле Айыл чарба министрлигин азыр суу ресурстары министрлиги кылып приоритетте суу маселесин койгондон кийин бул жерде баардык нерсе өтүп атат да. Бир эле жанагы 16-биринин конституциянын негизинде мөңгүлөр эле МЧСте калып атат. Калгандын баардыгы ошо эле сууга суу, саркындуу суу, ичүүчү суулар баардык, андан сырткары скважина, бүт беркилердин баардыгы буларга өтүп атат да. Бергиликтүү саясатты суу министрлиги, суу ресурстары министрлиги жүргүзүш керек да. Бул жерде жазылып калган 21-23 пункттарда жана жергиликтүү бийликтерде. Жергиликтүү бийликтер боло турган болду, бул башаламандык алып келет, кандайдыр бир коррупциялык рисктерге алып келип калышы мүмкүн да. Жоопкерчиликке жана калгандачы. Ошон үчүн алып салып, баардыгын суу маселеси, суу саясатынын баардыгын ушуларга жүктөшүбүз керек да. Эмне үчүн дегенде бул суу кодекси болуп атат. Өзүңүздөргө маалым болгондой, мыйзамдардын иерархиясы бар, мыйзамдык укуктук актыларда. Биринчиси конституция, конституциялык мыйзам, анан кодекс. Кодекс жана жалпы жанагыларды камтыш керек. Андан кийинкилери калган мыйзамдарда көрсөтүп кете берсек болот да. Анан могу жерде акватория дегенде түшүнүп кирбей калган экен. Эмне үчүн дегенде акватория бул кодекс болгондон кийин кодексте отуруш керек. Кээ бир могу жерде эксперттер айтып атат, буга чейин ушуну жанагыда киргизген элеңиз, бар эле өзгөчө корголчу жаратылыш аймактары жөнүндө деп. Бирок бул мыйзам. Кодекс бийигирээк турат. Ошон үчүн акватория деген түшүнүк биринчи профилдик мыйзам болуп аткандан ошолдо отуруш керек, ошого бардык мыйзамдар ссылка болот. Андан кийинкиси, туура айттыңыздар, могу суу объектилерин колгоо бизде артыкчылыгы кирбей калган. Эмне үчүн дегенде суу бул биздин бирден бир болгон рычаг да. Буга чейин мына коллегалар да айтып кетти, Орто Азия регионун ала турган болсок, Кыргызстанда, андан кийин Тажик Республикасында эле суу бар да. Бардык кызуучулар буга чейин нефти менен, газ менен чыгып келген болсо, эмгисине Кудай сактасын, ушул суудун айланасында болуп калышы мүмкүн да. Андан кийин өзгөчөлүктөрүн киргиздим. Камсыздоо максаттарында пайдалануудан, алардын пайдалануунун башка максаттарына дегенде жанагыларды киргиздим. Бирок могу мыйзамда суу пайдалануулардын түрлөрү кирбей калган экен да. Мен эки түрүн киргиздим: сууну биргелешип пайдалануу, сууну өзүнчө пайдалануу деп. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөргө маалым болгондой, коңшу мамлекеттер менен биз сууду биргелешип пайдаланабыз. Өзүчө да пайдаланган жагдай бар. Ушул жанагылар көрсөтүлбөй калган экен кодексте. Андан сырткары суу объектилерин пайдалануу ыкмасын киргизип кеттим. Бул жерде жанагы өзүңүздөргө маалым болгондо суу объекттерине сууну кайтарып берүү шартында суу объекттерине суу ресурстарын алуу менен сууну пайдалануу. Экинчиси суу объекттерине сууну кайтарбастан суу объекттерине суу ресурстарын алуу менен сууну пайдалануу деген. Бул жанагы кирбей калыптыр. Эмне үчүн дегенде өзүңүздөр барып көргөнбүз. Түштүк регионунда, ошол эле Талас областында, Жалал Абад областарында кээ бир жерлерде биздин каналдар жок. Biz ошол жана коңшу мамлекеттердин каналдарын колдонобуз. Ошол каналда мынча көп мисалы сууду берип идик, анан аягында бизге мынча пайызын бересиңер деген. Ошону жанагы бул жакта Чыңгыз мырза да айтып кетпеди, коңшу мамлекеттер менен биз өзүбүздүн алакаларды буспашыбыз керек да. Андан сырткары бул мисалы пром объекттерди карай турган болсок, промышленный объекттер, тоо кенинде тармактагы объекттер бар, алар дагы сууду алышат. Анан кийин кээ бири колдонот, кээ бирлер айтат, биз вторичный жана тазалоо менен кайра колдонуп атабыз деп. Андан сырткары Ысыкөлдө өрөөнү ала турган болсок, Ысыкөлдө 260-тан ашык пансионаттар болсо да, ошолор сууду алып, колдонуп, анан кийин жанагысы болот. Эмне үчүн дегенде ушунун баардыгын биз тартиптештиришибиз керек, могу кодекстин негизинде. Мен негизги жана сунуштарды бердим, мыйзамдын чегинде. Ушул эмне үчүн дегенде биз жанагында анча-мынча могу жерде жанагыларды туура эле айтылды. Могу кодекс деген кодекс болуш керек да. Кодексти биз талмуд кылып албашыбыз керек. Калган жанагы жааттарын биз мыйзамдар менен жанагы регулировать этип кете берсек келечектечи. Азыркы күндө могу кодексти кабыл алып беришибиз керек. Булар кодексти кабыл алып бере албаса, алып бербесек, жергиликтүү бийлик менен, жергиликтүү жанагы өкүлдөр менен иш алып бара албайт. Булар кантип инвентаризация кылат, тигилерде турсачы.
Азыр эми булар айтат, могу кодекс биздики, суу ресурстары министрлиги болгонбуз, кодекстин негизинде биз инвентаризация кылышыбыз керек, башкаларды кылышыбыз керек, могуларды, объектилердин бардыгын өзүбүздүн балансыбызга айыл өкмөттөрдөн, айыл аймактардан, райондон өткөзүп алышыбыз керек, жана башка жанагылардан, ишканалардан же жауап дейбизби башкалардан. Алгандан кийин гана анан кийин инвентаризация жүргүзүшүп булар. Ошондо биз өзгөртүү түзөтүүлөрдү ушул кодекске же мыйзамдын чегинде карап кетсек болот да. Рахмат, көңүл бурганыңызга.